Assalamu алейкум баарыңыздарга урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен өзгөчө чебуректер даярдайбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзүнүн секреттери менен, сонун даамдар менен бөлүшөм. Эң алгач эленген унга суу, май жана дагы кайнак сууну коюп аралаштырабыз. Суу сөзсүз түрдө кайнак болуш керек. Ошондо гана камырыңыз өзгөчө болуп чыгат. Ошондой эле достор, менин Instagram баракчама дагы катталып коюңуздар. Ал жакта пайдалуу маалыматтар жана дагы кызыктуу видеолор бар. Ссылкасын төмөнгө коюп коёмун. Ушундай камыр ыйлап аласыздар дагы жарым саатка муздаткычка же болбосо бөлмө температурасына коюп койсоңуздар болот. Мен ушундай өткөргүчтү колдоном. Себеби дегенде, пиязыңыз канчалык майда болгон болсо, ошончолук чебуректердин даамы өзгөчө болот. Ошондуктан майдалап турганга аракет кылыңыздар. Мен бышкан эт колдондум. Сиздер кам эт колдонсоңуздар деле болот. Мясорубкадан өткөрүп, андан соң иштетесиздер. Үстүнө туз жана ошондой эле муздак суу куйсаңыздар, сочный болуп чыгат. Даамына жараша мурч жана дагы даам бергичтер колдонсоңуздар болот. Эми камырды алып, бир канча майда бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Камырды бир аз катуураак жасайсыздар. Бардык граммдарын төмөнгө жазып коёмун. Колго жабышпаган камыр болуп чыгат. Бардыгын бирдей бөлүктөргө бөлүп, андан соң жуука кылып жайып алабыз. Фаршты салып, андан соң камырдын четтерин азыраак суулап алабыз. Себеби дегенде, майга түшкөндө ачылып кетпеш керек. Андан соң вилка менен ушундай узорлорду чыгарып койсоңуздар дагы болот. Четиндеги ашыкча чыгып кеткен камырларды кесип алабыз. Мынакей. Калган бардык бөлүктөрүн дагы ушундай эле негизде түйүп алсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө кызып турган майда кууруп аласыздар. 5-10 мүнөт аралагында. Даамы, камыры ушунчалык өзгөчө болот. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана дагы менин каналыма, жана дагы Instagram баракчама катталып, бирге болуңуздар. Анда жалаң гана оригинал рецепттер, пайдалуу маалыматтар болот.